Президент Садыр Жапаров 8-октябрда Россиянын Москва шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышуучу мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынынын тар форматында сөз сүйлөдү. Кыргыз Республикасынын шериктештиктин алкагында көп пландуу кызматташтыкты арттырууга, өз ара сооданы көбөйтүүгө, транспорттук логистикалык каттамдарды өнүктүрүүгө жана өркүндөтүүгө, өнөр жай кооперациясында, айыл чарбасында, инфраструктурада жана башка тармактарда биргелешкен долбоорлорду түзүүгө максаты бар. Биз ошондой эле азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле жаңы алдыңкы технологияларга жана инновацияларга жетүү үчүн биргелешкен иштерди жүргүзүүгө кызыктарбыз, деди мамлекет башчысы. Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров Кыргызстан КМШ алкагында кызматташууну жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүнү мындан ары да колдой тургандыгын айтып, жыйындын жыйынтыгы мындан ары өз ара аракеттенүүгө негиз болот деген ишенимин билдирди. Нокен районунун Шамалды Сай шаарында көмүр брикеттөөчү завод ачылды. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чарага президенттин өкүлү Тилек Текебаев катышты. Завод менен автоматташтырылган. Мында саатына 12 тоннадан 32 тоннага чейин көмүр брикетин чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Ишкана Акмарал АРК ЖЧК тарабынан ачылып, 20га жакын жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Облус башчысы жергиликтүү тургундарды жаңы заводдун ачылышы менен куттуктады. Мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышып, өндүрүлгөн көмүр брикет толугу менен мамлекеттик стандарт талаптарына жооп берип, жарандардын ден соолугун жана экологиянын сакталышына салым кошоорун белгиледи. Бишкек мэриясы накталай төлөм жүргүзүүдө жол кире акысын көтөрүүнү пландоодо. Муниципалитеттен билдиришкендей, колдонуудагы тарифке ылайык муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда жүрүү наркы накталай эмес түрдө 17 сом, накталай формада 20 сом, накталай жана накталай эмес төлөм формасынын айырмасы 3 сом. Калкка жол кирени электрондук төлөө системасын пайдаланууга дем берүү максатында жол кире акысын накталай түрдө көбөйтүү сунушталууда. Ошондой эле бир билет менен белгилүү бир убакыттын ичинде которууларды жасоого мүмкүндүк берген тарифти киргизүү пландаштырылууда. Бишкек мэриясынан кабар агенттигине билдиришкендей, накталай төлөм жүргүзүүдө жол кире акысы 30 сомдон 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай демилге төлөмдөрдүн ачык айкындуулугун жогорулатууга багытталган. Ош облусунда диний окуу жайлардын директорлоруна чукул жыйын өткөрүлүп, анда Ноокат районундагы медреседе болгон каргашалуу окуяга байланыштуу диний окуу жайларга мыйзамдардын талаптарынын аткарылуусун камсыздоо, ички тартиптерин көзөмөлдөөнү күчөтүү маселелери талкууланды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан билдиришкендей, жыйынга УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы, Ош ички иштер башкармалыгы жана Ош облустук казиятынын өкүлдөрү катышты. Жыйынга келген облус аймагындагы ислам институттарынын, медреселердин жана диний окуу борборлордун мүдүрлөрүнө диний окуу жайдын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө жоопкерчилик менен мамиле кылуу, мыйзамдын чегинде иш алып баруу, студенттердин тиешелүү документтерин толуктоо жана сабактан сырткары убактарында көзөмөлдү күчөтүү боюнча түшүндүрүлдү. Мындан тышкары имараттарга видео байкоо камераларын орнотуу керектиги айтылды. Ошондой эле жогоруда берилген тапшырмалардын аткарылуусу боюнча жакынкы күндөрдө облус аймагындагы жалпы диний окуу жайлар үчүн атайын мониторинг жүргүзүлөрү белгиленди. Күн мурун президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев менен биргеликте жумушчу сапар менен Өзгөн жана Ноокат районуна барышты. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, сапардын жүрүшүндө жетекчилер Өзгөн районунун аймагындагы көйгөй жараткан жолдордун абалы менен таанышып, чыгышып, тиешелүү көйгөйлөрдү чечүү боюнча иш алып барылары айтылды. Ошондой эле Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулуш иштерин да көрүштү. Андан соң министр менен облус жетекчиси Ноокат районуна сапар алышты. Анда Ош Баткен Разаков Уна жолунун аралыгында асфальт төшөө жана көпүрөлөрдү куруу иштеринен кабар алышты. Учурда 4 тилкелүү жолдун бир тарабынын 1,8 чакырым аралыгына 9 сантиметр калыңдыктагы асфальттын биринчи катмары басылып бүттү. Асфальт төшөө иштери менен катар Ош Баткен Разаков Уна жолундагы 3 чоң көпүрөнүн курулушу да кызуу жүрүүдө. Бардык иштер менен таанышып чыккан Элчибек Жантаев жолчуларга иштин нугун токтотпой, жумушту өз убагында бүтүрүүнү эскертип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө көмөктөшүүнү тапшырды.
Алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасынын алкагында 80 000 мектеп мугалимин ноутбук менен камсыз кылуу пландаштырылууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматта белгилегендей, министрлик ноутбуктарга баалардын мониторингин жүргүзүү үчүн жеткирип берүүчүлөрдөн жана даярдоочу заводдордон техникалык спецификацияларга ылайык коммерциялык сунуштарды кабыл алат. Сунуштар 11 октябрга чейин Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 кеч берилбеши керек. УКМКнын чек ара кызматынын Ош шаарындагы квалификацияны жогорулатуу жана аскерлерди кайра даярдоо борборунун базасында 3-чү ведомстволор аралык кинологдордун мелдешинин ачылышынын салтанаттуу аземи өттү. Аралык 10 кадам. Бул кинологдордун мелдешине 4 команда катышат. Алар УКМКнын чек ара кызматынан, Юстиция министрлиги алдындагы аткаруу кызматынан, Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик бажы кызматынан жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан келишкен. Мелдештин негизги максаты бул бири-бирибиз менен мамилебизди чыңдоо, ведомстволор жана министрликтердин ортосунда кинология кызматын өнүктүрүү жана опыт менен алмашуу. Мелдештер 8-ден 11 октябрь күндөрү өтөт. Кинологдор жана кызматтык иттер багажда, жүк ташуучу жана жеңил унааларда, бөлмөдө баңгизатты издеп табуу боюнча мелдешет. Мелдештин акыркы этабы баш ийүү деп аталат. Иш чаранын алкагында Европа коопсуздук уюму тарабынан оңдоодон өткөн сабак өтүлүүчү жайлар менен да таанышып чыгышты. Бизде дистанционный обучение жок эле. Так обучаться этелек, барып обучаться этелек, мурдагы эле оборудованияларды билесиңер, проектор менен эле, компьютер менен эле занятие өтчүлек. Алар акыркы ремонт кылып бергенден уже дистанционныйга өттүк да. Тем более по телевизору они нас видят, мы их видим. Тура эмес, возникает вопросы по проблемам. Мы сразу же на месте разбираем. Андан соң катышуучулар 20-24 аскердик бөлүгүндө УКМКнын чек ара кызматынын кинология борборунун имаратынын капсула салуу аземине катышты. Реконструкция планирует снос всего существующего центра, кроме 2 зданий. Это здание учебных классов и ветеринарного пункта. Эти здания будут отремонтированы, остальные все здания будут построены с нуля. Мы уже приступили к строительству первой фазы, которая включает строительство всех наружных сетей. Во второй фазе мы планируем строительство всех вольеров, здания казармы, двухэтажное здание с подвалом, в котором будет располагаться склад. Кроме того, уже начата стройка тренировочной площадки внутри этой же базы, но немножечко на отдалении от кинологического центра. Бұл кинология борбору, бұл Советтер Союзунун убагында курулган имараттар. Азыр көп жылдан бери каражаттын жоктугунан толук капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Анан ошол специалисттер карап чыгып, техникалык обследование өткөзүп, анан ОБС кайрылып биз погранслужба жардам берип атат да. Кинология борбору бир канча окуу корпустардан, кызматтык иттер үчүн атайын төрөт жана ветеринардык бөлүмдөрдөн турат. Ошондой эле кызматтык иттер менен машыгуу жана практикалык сабактарды өтүү үчүн атайын жайлар да курулат. Эл аралык стандартка жооп бере турган борборго 72 ит жайгаштырылат. Борбордун курулушуна 1 миллион евро каражаты сарпталат. Гүлжан Ажматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары. Быйыл Кыргыз почтасынын түзүлгөндүгүнө 145 жыл толду. Бул датаны утурлай Борбор калаада салтанаттуу иш-чара өтүп, анда өлкө ичинде байланышты камсыздоо жаатында тейлөө иштерин аткарып келген почта кызматкерлерине арналган маареке өтүп, иш-чаранын жүрүшүндө компания өзүнүн тарыхы, жетишкендиктери жана алдыдагы пландары менен тааныштырды. Технологиялык өнүгүү doğru дүйнөлүк интернет желесинин кучак жайышы, накталай төлөмдөрдүн электрондук жүйөгө өтүшү сымал технологиялык заманбап чакырыктар Кыргыз почтасынын астына жаңы милдеттемелерди койду. Кыргыз почта кызматынын тарыхы Россия империясы жана СССР түзүлгөндөн башталган. Мындан 145 жыл мурун Бишкек шаарында биринчи почта бөлүмдөрү ачылып, ал алыскы райондор менен борбордук шаарлардын ортосундагы байланышты камсыз кылууда маанилүү роль ойногон.
убакыттын өтүшү менен заман талабына ылайык модернизацияланып, бүгүнкү санариптештирүү дооруна ылайыкташып, дүйнө жүзү боюнча онлайн соода сатык жүргүзгөн маркетплейстер менен иштешип келет. Кыргыз почтасы өзү чоң азыр ачык акционердик коом, 3200дөн ашык адам иштейт. Биздики 1000ден ашык бөлүмдөр бар, бүт эме республикасы боюнча. Азыр электрондук соода өнүгүп болуп атат, анан ошонун непосредственный партнеру болуп Кыргыз почта иштеп атат. Мисалы, биз Кытай эл аралык республикасында Кашгар шаарында Кыргыз почтанын өкүлчүлүгү ачылган. Bundan тышкары биздики Берлин, Германияда биздин өкүлчүлүк ачылган. Анан Эстония, Таллинде. Бүгүнкү күндө биз абдан көп именно электрондук соода платформалар менен иштейбиз. Alibaba, Pinduoduo, Wildberries, Ozon биздин партнерлор болуп эсептелет. Мен бир мисал айтып кетейин, 2022 жылы биз бир 16 000 посылка обработка болуп атса, 2024 жылы биздики 70 эсе өстү объем. 2023 жылы компания бүткүл дүйнөлүк почта союзуна мүчө өлкөлөрдүн арасында почтаны өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 98 орундан 29 орунга көтөрүлүп, олуттуу ийгиликтерге жетишти. Чет элдик компаниялардын жана Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда почта жөнөтүүлөрүн тездетүү үчүн жашыл коридордун ачылышы компаниянын динамикалуу өнүгүүсүнөн кабар берет. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Ишибиз алдыга жылып, ден соолукта болуп, ошол Кыргыз почтасы өнүгүп өсүп турсун. Көп жылдан бери ошо эмгектенип жүргөн кыздар бар. 30-40 жыл, 50 жылга чейин иштегендер бар. Ушул убакка чейин иштешип, ушул даражага жеттик. 89 жылдары келдим почтага. Ал жылдары каттар көп болчу, посылкалар көп болчу. Азыр эми өнүктүк, өстүк дегенде инновация, технология алдыга жылып келатат. Азыр электронный почта болуп калды бүттүгү. Электронный заказдар Кытай менен иштешип атабыз. Логистика жагынан иштеп атат. Мурун бүт кол менен иштечүбүз. Азыр компьютер менен бүт өнүктүк, өстүк. Банк менен, мындай айтсак, банк менен эле барабар жумушту кылып атат биздин эмгектенген коллектив. Зарема Дженалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.